курамдагы чогулган оюнчулар өтө мыкты тандалган экендигин айгинелеп турат. Турниrdик жадыбал мына 14 оюндан кийин 6-орунда келе жатат. Жалпы 20 упайы бар. Толугу менен кызыл түстөгү формада бул Ошмул командасы, мына топ менен дал ушул Ош шаарынын командасы баштамакчы. Сиздер менен мен 90 мүнөт бою Адилет Керимбек уулу баяндоо кызматында болом. Андыктан биздин эфирге кошулуңуздар. Анда эмесе командалардын старттык курамын айтып өтөйүн. Ошмул командасында 1-чи Максим Высоцкий дарбазада, 4-чү Бекзат Насиров, 7-чи Мырзалим уулу Бакыт, 10-чу Андрей Сидоров команда капитаны, 18-чи Ричард Ромарио, 20-чи Алимбек Абдакимов, 22-чи Марадона Сафаров, 27-чи Сайтумархон Садиков, 29-чи Шерзат Кадиров, 70-чи Пулатжан Шарипов жана 96-чи Асылбек Айсаров. Мына ушундай курам менен чыкты Лутфулло Маджитовдун командасы. Ал эми Илбирс командасы курамын айта турган болсок, дарбазада Михаил Готра кайтып келди. 99-чу 1-чи айлампада Готра жаракат алып калган болчу, билесиздер. Эми мына жайкытынууда өз жаракатын айыкты дагы. Жыйынтыгында старттык курамда 3-чү Медер Турганбаев, 4-чү Актан Абдыкалилов, 7-чи Мустафа Сейитказиев, 10-чү Адлен Имеров, 14-чү Дадахан Юсупов, 21-чи Канай Медербеков, 23-чү Иличбек уулу Атай, 27-чи Эрбол Бакирдинов, 50-чү Айтеңир Балбаков жана 75-чи Умар Мадаминов. Команданын башкармаштыруучусу Нурбек Жолдошев. Бул беттеште FIFA калысы калыстык кылат. Башкы калысы Вероника Бернацкая, капталдарда Рамина Цой Бишкек шаарынан жана экинчи капталдагы калыс Сыймык Кемелбеков, 1-чи категориядагы калыс Ташкөмүр шаарынан, резервде калыс Атай Рыскелдиев, 1-чи категориядагы калыс Чүй облусунан. Бул беттеште вар калыстары менен өтөт. Малика Кадырова вар калысы жана вар калысынын жардамчысы Элдияр Салбаев. Алгачкы мүнөттөрдө эле Ошмул командасы чабуулдай, панчанын ичине пас, бул жерде Сидоровго пас жеткен жок жана Илбирс командасы беттештин алгачкы мүнөттөрүндө эми гана топко ээлик кылуу аракетин көрөт. Азыр оң тараптан чабуулчуга пас, бул жерде Сейитказиев жана Ошмул коргоочулары топту тартып алды. Ричард Ромарио топ менен быйылкы сезондо Премьер-лиганын мыкты бомбардири, карамагында 9 голу бар жана оң тарапка пас. Бул жерде 7-чи Мырзалим уулу Бакыт, Олимпиадалык курама командасынын оюнчусу. Соңку жолдоштук беттештерде старттык курамдарда чыгып отурат жана Мырзалим уулу Бакыт дал ушул Эдил Осмоновдон атаандаштыкты жеңип чыктыбы деген дагы суроолор бар көрөрмандар алдында. Себеби дегенде старттык курамда Мырзалим уулу Бакыт өзүн мыкты тарабынан көрсөтө алды. Андыктан Олимпиадалык курама командасы сентябрь айында тандабал оюндарында өнөрүн көрсөтөт. Андыктан Бишкек шаарында 1-чи жана 9 сентябрь айында дагы футбол мелдештери үчүн өтө кызыктуу оюн болмокчу. Алгачкы мүнөттөрдө Ошмул командасы топко ишенимдүү түрдө ээлик кылуу менен азыр позициялык чабуулга өтүү аракетин көрөт. Бекзат Насиров жана Максим Высоцкий. Максим Высоцкий 14-чү турдук оюндарда Ошмул командасын жеңген беттеште. Ошмул командасы албетте 14-чү турда эң башкы сенсацияны жаратты. Жыйынтыгында Высоцкий өзүнүн мыкты сейфтери менен, индекс көрсөткүчү менен дагы жогорку сандарды көрсөттү дагы. Кыргыз Спорт ТВ каналынын версиясы боюнча символикалык курамда өз ордун тапты. Ошондой эле Ричард Ромарио символикалык курамда орун алган болчу. Ошол Мурас Юнайтед менен болгон беттеште 1-0 эсебинде жеңип алды. Беттеш алдында эгерде эле бул жерде башкармаштыруучулардан дагы суроо салып даярдыктарды сураганбыз. Анда Лутфулло Маджитов команда албетте мыкты даярдыкта. Андыктан атаандаш Мурас Юнайтед болобу, Илбирс болобу, Премьер-лига быйылкы сезондо өтө курч мүнөздө. Андыктан жөнөкөй беттеш жок деп айтып өттү. Демек бул беттешке дагы азыр канчалык даярдыкта келгендигин чогуу көрмөкчүбүз. Ал эми Илбирс командасынын башкармаштыруучусу Нурбек Жолдошев албетте бул беттеш менен биз экинчи бөлүктү эми гана баштап отурабыз.
Рамос алга менен болгон беттеш жылдырылган. Андыктан биздин оюнчулар албетте бардык командаларга салыштырмалуу жаш оюнчулар эс алуу керек болду. Ошондой эле экинчи айлампага Илбирс командасы Ош шаарында даярдыкты көрдү деп айтып өттү. Эми байкай туралы бул команда канчалык таризде эс алып жана бир катар өзгөртүүлөрдү киргизгендигин байкай туралы. Азыр Сидоровдун Ромариого пасы өткөн жок. Илбирс командасынын коргоочулары өз ордунда. Биринчи айлампадагы беттеш тууралуу айта турган болсок, анда Ошму командасы ишенимдүү түрдө Илбирсти 4-1 эсебинде жеңип алган болчу. Анда Ричард Ромарио жаңылбасам дубль жараткан. Илбирс чабуулда азыр 7-чи атар сандагы бул жерде Мустафа Сейитказиевке пас чыгарылган болчу. Андыктан Илбирс командасы дагы да болсо топ менен азыр Дадахан Юсупов, Бишкектик команданын ортоңку бөлүктөгү негизги оюнчусу. Оң тарапка которуп берүү. Бул жерде Бакирдинов топко жете алган жок. Тактикалык схемасын айта турган болсок, Илбирс командасы 5-2-3 же болбосо балким 5-4-1 тактикалык схемасы менен чыгып отурат. Айтеңир Балбаков старттык курамга кайтып келди. Билесиз, бул Олимпиадалык курама командасына талапкер оюнчулардын бири. Кезинде 20 жашка чейинки Кыргызстан курама командасынын оюнчусу катары Өзбекстанда өткөн Азия кубогуна катышып келген. Мына ошондон кийин оор жаракаттан улам бир канча убакыттан бери айыгып келүү үчүн убакыт керектелди. Эми гана мына старттык курамда чыгып отурганын көрүүбүз. Айтеңир Балбаков бул беттеште 50-чы катар сан менен соңку коргоочу катары оюнга чыкты десек туура болот. Ошондой эле борбордук коргоочулар бул Туганбаев менен Абдыхаликов, оң тарапта Бакирдинов коргоочу жана Иличбек Атай, сол тарапта бул эми латераль позициясында ортоңку бөлүктө Дадахан Юсупов менен Канай Медербеков, чабуулдарга Умар Мадаминов менен Адлен Имеров жардам берет. Жалгыз чабуулчу борбордук бул Сейитказиев, Мустафа. 7-чи сандагы алеби Ошму командасынын тактикалык схемасы бул жерде көбүрөөк 4-3-3 тактикалык схемасына жакыныраак. Борбордук коргоочулар Бекзат Насиров менен 20-чы Абдакимов, оң тарапта Мырзалим уулу Бакыт жана 70-чи Поладжан Шарипов бул сол тараптагы коргоочу. Ортоңку бөлүктө Айсаров, Асылбек 96-чы, Марадона Сафаров 22-чи ортоңку бөлүктө жарым коргоочу жана 29-чу Шерзот Кадиров. Оң тарапта чабуулда Сайдумархан Садиков 27-чи, сол тарапта 18-чи Ричард Ромарио жана 10-чу борбордук чабуулда Андрей Сидоров. Ушундай азыр толук көңүлүбүздү оюн таласында жүрүп жаткан окуяларга баамдап салалы. Иличбек уулу Айтеңир Балбаковго, Балбаков бул жерде топ менен жана оң тарапка чыгарып берүү аракети өтө эле кубаттуу болуп кетти. Бул пас жыйынтыгында топ жоготуу. Ошму командасы топто. Коргоочулар азыр оң тарапка пас. Сайдумархан Садиков борбордук бөлүктө кайрадан азыр коргоочулар менен Бекзат Насировго пас жана чабуулга чыгарып берүү аракети. Сидоровго пас жетти. Бул жерде жок. Бул жерде Ричард Ромарио каршы 2 коргоочу бар. Ричард Ромарио сол тарапта топ менен дагы да болсо жок. Эми гана коргоочу ойноду. Жыйынтыгында кайрадан сол тараптан чабуул. Айпанчанын ичине эми гана пас. Сидоровго пас жеткен жок. Мырзалим уулу топ менен жана эреже бузуу катталды. Бул жерде Илбирс оюнчусу жаракталып калды. Сайдумархан Садиков эреже бузду. Арлен Имеров жаракталып калган.
Бардыгы жайында. Беттеш азыр уланат. Юсупов топто. Эмнени күтүп жатышат, албетте ышкырык. Бакирдинов оң тарапка кайрадан пас. Мадаминовка жеткен жок. Топто кайрадан Ошму командасы. Сол тараптан Бекзат Насыров Мырзалим уулу Бактка. Ошму топ көзөмөлдөп турат. Ортоңку бөлүктөн азыр чабуулга чыгуу аракети. Мурас Юнайтед менен болгон беттеште Ошму көбүрөөк ортоңку бөлүктөн чабуулдарды уюштурган. Жана анын жыйынтыгында гол дагы ошол борбордук бөлүктөн вертикалдык пас аркылуу чабуул ийгиликтүү болуп чыкты. Анда Марадона Сафаров пас чыгарган болчу. Жана Ричард Ромарио башы менен таамай соккузатып жеңишке жетишкен. Мырзалим уулу оң тараптан Айпанчага пас, бул жерде рикошет орун алды жана беттештеги алгачкы бурчтан чыгарып берүү. Сидоровду азыр Айтеңир Балбаков кайтарып жаткандан көрдөстөр. Канат шаарында жан себелеп баштады. Бул дагы беттешке кандай таасир тийгизет? Албетте таасирин тийгизет. Бирок канчалык деңгээлде? Стандарт кабал. Көтөрүп берилген топ алыскы бурчка сокку бар жана Марадона Сафаров беттештеги алгачкы кооптап алды, жаратты. Баш менен соккузаткан, бул жерде дагы бир рикошет орун алды. Бирок калсын ышкырыгы жаңырган экен. Жана Михаил Готра топто. Элбирис азыр коргонуудан чабуулга чыга албай бара. Сидоров дагы да болсо топ үчүн күрөштү. Жок, эми гана Умар Мадаминов. Мадаминов бул жерден пас Арлен Имеровго офсайд жок эч кандай. Имеров ылдамдыкты күчөтүш керек жана бир аз азыр физикалык даярдыгы жетишпей калгандай. Өзү да күткөн эмес, бирок бул жерде офсайд бар экен. Жогорку линияны кармоодогу Ошму командасынын коргоочуларынан ката бар. Азырден бул катачылыкты пайдаланып кете жаздады. Мадаминовдун мыкты жазгыр өтүүсү жана өтө ылдам таризде коргонуудан чабууга өтүү аракетин байкадыңыздар. Ортоңку бөлүктө топ жоготуу. Мадаминов чабуулга пас. Готра. Жок, бул жерде Высоцкий албетте. Өз ордунда болду. Чабуулга пас, бул жерде Ошму чабуулда. Марадона Сафаров топко жете алган жок. Кайрадан Умар Мадаминов. Сейитказиев мыкты жазгыр өтүү. Жана Бекзат Насыров топ койноду. Дагы да болсо топ жоготуу бар. Бул жерде сол тараптан чабуулга чыгуу аракет. Мырзалим уулу өз ордунда болду. Жана сол тарапка пас чыгарып келүү аракети. Бул жерде Ричард Ромариону издешкен.
Дадахан Юсупов жана Канай Медербеков ортоңку бөлүктө. Илбирс командасынын oyunчулары Мадаминовго кайрадан пасы жетип барды Сейитказиев. Жана Мадаминов эреже бузду. Беттеш барган сайын азыр кызуу жанданып баштады. Абдакимов ортоңку бөлүктө Айсаров менен, бул жерде Бекзат Насиров. Жана сол тараптан чабууга чыгуу аракет. Бул жерде Бакирдинов эч ойлонбостон топту аутка чыгарды. Сол тараптан аут. Айпанчыга пас кайрадан Бакирдинов ойнойт. Тимеров, Мадаминов жана аут. Айсаров Асылбек ойноду бул жерде Мадаминовго каршы. Бакирдинов. Туганбаев жана Абдыкалилов. Оң тарапка пас. Бул жерде Шарипов жана Высоцкий. Сол тараптан Ошму командасы чабуулда. Марадона Сафаров топ жоготуу, эч кандай эреже бузуу жок, бирок дароо эле Илбирстин oyunчулары катага жол берип алды. Жана топто Абдакимов. Айсаров жана Высоцкий топ менен Ошму командасы Өзгөн жана Талант командаларынын ортосунда кызуу күрөш жүрүп барууда. Турниrdик жадыбалдын ортоңку бөлүгүндө анда кечээ күнү дал ушул 6-орун үчүн болгон беттеш Өзгөн Талант оюнунда Өзгөн 2-0 эсебинде жеңишке жетишти дагы. Жыйынтыгында бул жерде кайрадан мыкты чыгарып берүү бар. Сейитказиев азыр Мадаминовго пас. Эч кандай офсайд жок. Бул жерде Умар Мадаминов топ менен сокку узатууга чейин мүмкүнчүлүк жок. Жана Бекзат Насыров кайрадан ката. Илбирс oyunчулары топ менен 21-чи Канай Медербеков. Медербеков айпанчанын ичинде. Бекзат Насыров өзүнүн катасын азыр жоюу аракетинде. Топту айпанчанын сыртына чыгарды. Мына ошол Өзгөн Талант менен болгон беттеште Өзгөн 2-0 эсебинде жеңип, эми турниrdик жадыбалда кезектеги 3 упайына ээ болуп 6-орунга көтөрүлдү. Бул көрүнүштө эми Ошму командасы дагы жооп бериш керек албетте. Эгерде эле упай жогото турган болсо анда 7-орунга калып калат. Себебинде Өзгөн буга чейин 19 упай берилди. Эми упайлардын саны 22 болду дагы 6-орунга көтөрүлдү. Балбаков Мадаминовго пас чыгарган. Шарипов Мадаминов жана Бакирдинов менен ойнойт бул жерде. Туганбаев, Балбаков жана Абдыкалилов. Эреже бузуу бул жерден. Сары кагаз беттештеги Абдакимов, Алымбек.
беттештеги сары кагаз. Сейтказиев, Мустафа жаракат алып калды. Ошмо командасынын борбордук коргоочусу. Ошентип айып кагаздар саны ачылды. Ал эми эсеп сандары голдор боюнча ачыла элек. Беттеште пауза жаралды мына ушундай. Сейтказиев менен бардыгы жайында. Стандарт кабал. Дадахан Юсупов. Жана алыстан соккузат көрдү Илбирс оюнчулары. Канай Медербеков. Мына ушундай Илбирс командасынын бул беттештеги алгачкы соккусу 21-мүнөттө узатылды. Высоцкий. Бекзат Насыров. Биринчи айлампадагы тоо үчүн күрөштөгү эң көп күрөштөрдү уткан оюнчулардын сап башында мына ушул Бекзат Насыров болду. Бирок азыр алгачкы 20 мүнөттүктү бир аз ишенимсиз ойноп жатат. Каталарды көрдүңүздөр. Эми оюнун стабилдештириш керек. Туруктуу кылып, катасыз ойногонго аракетин көрүү. Сидоров, Марадона, Сафаров. Адлен Имеров топту тартып алды, бирок Ошмо коргоочулары өз ордунда. Марадона Сафаровго кайрадан так пас чыгарылган жок. Жана Умар Мадаминов топ менен Мадаминов. Оң тарапка пас. Бакирдинов чабуулга аралашты. Чыгарып берилген топ жана алыскы бурчта Адлен Имеров жок. Илбирс командасына мына ушул жайкы трансфердик мөөнөттө кошулган оюнчулар Умар Мадаминов, Айтеңир Балбаков болду. Элхан Будинов азырынча запаста. Жана жаңы оюнчулардан Мадаминов менен Айтеңир Балбаков стартта. Мадаминовду билебиз, бул Алга командасында ойногон. Жана Ричард Ромарио чабуулга чыкты. Топ таласын таштап кеткен. Айтеңир Балбаков дагы Алга командасынан мына Илбирске келип кошулду. Готра сол тарапка жана чабуулчуга пас. Бул жерден Бекзат Насыров жана Умар Мадаминов. Высоцкий. Мадаминов өзү жалгыз прессингде. Бекзат Насыров топ менен. Сидоров. Ромарио топту тартып алды жана чабуулга пас. Бул жерден Ошмо командасы. Кандай гана мүмкүнчүлүк бул жерден Сайдумархан Садиковдо. Ричард Ромарионун пасы албетте. Өтө кооптуу абал. Садиков соккузат албай калды. Адлен Имеров офсайдда калды.
эми Ошму топ менен Айсаров сол тарапка. Бул жерде Бекзат Насыров Ричард Ромариону издеп көрдү жана Готра өз ордунда. Беттеш алдында ушул Нурбек Жолдошевдон учка кеп соолдорду салганыбызда анда Ричард Ромариого атайын коргонуу аракетин же болбосо жеке апеке койбой эле ойной турарын айтып өттү. Ооба, Ромарио премьер-лиганын эң бир көрүнүктүү оюнчулардын бири болууда деп айтып өттү быйылкы сезондогу. Бирок кандай күн болбосун, Ромарио ага каршы өзүбүздүн коргонуу стилибизди салып эле ойнойбуз деп айтып өттү. Ромарио алгачкы мүнөттөрдө анчейин активдүүлүгүн көрсөтө элек. Оң тараптан топ суроодо бул жерде Садиков Мырзалим уулу эми гана. Бирок Илбирс коргоочулары кайтып келгенге үлгүрүштү. Сидоровго пас жетти. Сафаров Марадона. Жана сокку узатса болот. 70-чи сандагы Шарипов чабуулга аралашкан, бирок Умар Мадаминов азыр каршы чабуулду чыгуу аракетин көрөт. Дагы да болсо чабуулга пас. Жана топту кайрадан Ошму оюнчулары. Айсаров ортон көрдү. Садиков топ жоготу, бул жерде Канай Медербеков топту тартып алды. Иличбек уулу Атай топ менен. Дадахан Юсупов. Айтеңир Балбаков. Бакирдинов. Мадаминовго пасы жетти. Кайрадан Дадахан Юсупов. Сол тарапка пас. Жана Иличбек уулу топко жете албай калды. Бекзат Насыров. Ошму командасынан азыр жаң чабуул баштоо аракетинде. Жана Абдакимовго. Чабуулга пас. Бул жерде Готра өз ордунда. Лимеров топ менен Илбирс чабуулда. Сейтказиевге пас. Жана Высоцкий. Мырзалим уулу. Чабуулга чыгуу аракет. Бул жерде Ошму командасы азыр ортоңку бөлүктөн эмес көбүрөөк флангтарды колдонууга аракетин көрүүдө. Оң тараптан Сайдумархан Садиков. Насыров. Жана Ричард Ромарио. Эми гана Ричардга пас. Ромарио топ жоготуу бар. Калыстан кайрадан эреже бузбай бар экендигин көрсөтүүдө. Мадаминов Сейитказиевге пас чыгара алган жок. Мырзалим уулу. Оң тарапка Марадона. Сафаров топ менен. Садиков топ сурайт. Сайдумархон өзү кирип барат бул жерде айпан чечине пас жана Ричард Ромарио кантип бул жерде топту дарбазага багыттай албай калды. Бул жерде кезектеги мына жалпы эле бул беттештеги алгачкы 100%дык клуб таап алып кандай гана мүмкүнчүлүк бар эле. Медер Туганбаев дагы топко жете алган эмес. Жыйынтыгында
топ сыйлаган боюнча кайып өттү бардыгынан. Насыров. Мадаминов. Насыров. Бекзат. Абайлаш керек бул жерде Элбир сончулары прессингке барууда. Абдакимов. Мадаминовтан топ жоготуу. Ричард Ромарио. Сидоров. Иличбек уулу. Жана Максим Высоцкий. Оң тараптан Мырзалим уулу. Жана аут. Иличбек уулу. Жана топ менен азыр Ошмо oyuncular Сидоров азыр өз бөлүгүнө кайтып келүүгө аргасыз болууда. Топ жетпей жатат чындыгында чалуучуга чейин. Оң тараптан чыгарып берүү бар. Сайдумархан Садиков бул жерде ортоңку бөлүктө. Бекзат Насыров чабуулга пас. Ромарио топ жеткен жок. Дадахан Юсупов. Арлен Имеровду тапты. Имеров топ менен. Арлен эмнени ойлоп табат? Канай Медербековго пас. Медербеков Бакирдиновду чабуулга кошту. Жана топ көзөмөлү азыр Илбирсте. Юсупов, Айтеңир Балбаков менен бул жерде Актан Абдыкалилов, Иличбек уулу Атайга. Оң тараптан Бакирдинов, Мадаминов второй. Ерболго пас чыгарды эле, бирок Ошмо oyuncuları топту кайтарып алышты. Мырзалим уулу. Абдакимов Алимбек. Сол тараптан жана Марадона Сафаровго топ жеткен жок. 33-мүнөт артта калып барып отурат. Эсеп сандары ачыла элек 0-0. Бир аз жабык стилге өттү бул беттеш. Эч кандай клубда балдарда жаратуу өтө татаал болууда. Арлен Имеров бир oyuncuну жазгырып өттү дагы. Өнөктөшүнө пас. Мадаминов карамагына 4 oyuncuну жолткан жана Сейитказиевке пас чыгарганга үлгүрдү. Сейитказиев, Мустафа, Бакирдинов, Дадахан Юсупов, Канай Медербеков, Айпанчын ичине пас жана сокузатууга мүмкүнчүлүк жок азырынча. Эрбол Бакирдинов экинчи аракет менен жер менен пас. Медербеков Айпанчын ичинде. Дагы да болсо топ үчүн күрөш. Бакирдиновтан 3-чү рет катары менен чыгарып берүү. Бул дагы ийгиликсиз болуп калды. Ричард Ромарио эч эреже бузуусуз топту тартып алды жана Умар Бадаминовдон мыкты техникалык жиберчилиги. Бирок сокузатууга азыр алыскы бурчка мүмкүнчүлүк болбой калды. Ричард Ромарио жаракталып калды. Оюнда пауза жаралууда.
Ричард Ромарио дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми беттеш уланат. Борбордук коргоочулар аркылуу азыр чабуулга чыгуу аракети. Мырзалим уулу Абдакимовго. Бекзат Насыров. Мырзалим уулу. Сайдумархан Садиков чабуулга аралашат. Сидоров оң тарапка пас чыгарганга жетишти. Жана Илбирс коргоочулары коргонууга кайтып келгенге жетишти. Бул Иличбек уулу Атай болду. Ал Шерзот Кадировго мүмкүнчүлүк берген жок. Кезектеги стандарт кабыл беттештеги экинчи аракети Ошмо командасында Айсаров Асылбек чыгарып берүүнү жасайт, жана Ромариого топ жеткен жок. Үчүнчү аракет. Дагы бир ирет чыгарып берүү бар, жана Сидоров. Бул жерде топ башка тийгени менен дарбазаны көздөй. Сок узатылган жок. Мырзалим уулу дагы бир ирет чыгарып берүү бар. Ричард Ромарио жок, топко жете албайт. Готра жана Мырзалим уулу. Сидоров эреже бузду. Сол тараптан Илбирс командасы. Арлен Имеров топ жоготту бул жерде. Мырзалим уулу. Дагы болсо оң тарапка пас. Сидоров. Жана дагы бир рет Ошму чабуулда. Сайдумархан Садиков Айпанчанын ичинде топ үчүн күрөш. Сидоров жана буштан чыгарып берүү орун алат. Вероника Бернацкая ишенимдүү түрдө бул жерде көрсөттү буштан чыгарып берүү боло тургандыгын. Стандарт кабыл Ошмо командасында. Айсаров Асылбек. Дагы чыгарып берилген топ Ромарио. Топко жеткен жок. Экинчи ирет аракетти жана Сидоров сок узатат бул жерде. Илбирс коргоочулары бардык күчүн азыр коргонууга жумшап жатышканын көрүүдөбүз. Бекзат Насыров корпус коюуда. Бул жерде кандай вариант бар? Чыгарып бериш керек. Ооба, жакынкы бурчка жана Медер Туганбаев болду. Эми сол тараптан азыр бурчтан чыгарып берүү орун алат. Бекзат Насыровго кыска пас. Насыров чыгарып берүү. Дагы да болсо Бекзат Насыров болду, бирок Иличбек уулу Атай топту тартып алган жана каршы чабуулга өтүү аракет. Сейитказиев. Мустафа топ менен сол тараптан азыр Агаш Абдакимов Айпанчанын ичине кирип барды. Сейитказиев жана Илбирс каршы чабуулда азыр буштан чыгарып берүүнү иштеп табышты.
40-мүнөт. Жана Илбир стандарт кабалга ээ болду. Арлен Имеров. Чыгарып берилген топ жана Сидоров коргонууга жардам берүүдө. Мадаминов, Мырзалим уулу. Ошму командасы топто. Чалууга пас чыгаруу аракети. Сидоров. Ромариого пасы жеткен менен бул жерде 2 борбордук коргоочу өз ордунда турган. Жана офсайд. Ричард Ромарио офсайдда калды. Дадахан Юсупов. Балбаков. Жана оң тарапка пас. Бул жерде Мадаминов. Умар. Топко жете алган жок. Насыров. Ричард Ромарио. Бул жерде топты азыр бразилиялыктар тоса алган жок. Чындыгында жоготуп алды. Топ үчүн күрөш. Балбаковдун пасы дарексиз. Марадона. Сидоров. Готра топто. Чалууга пас. Мадаминов, Имеров, Сейитказиев айпанчанын ичинде. Чыгарып берүү бар жана гол! Арлен Имеров эсеп сандарын ачты. Кандай гана бул жерде жөнөкөй чабуул чындыгында Готранын алыска чыгарып берүүсү. Мадаминов, Имеров жана Сейитказиев. Мына ушул 3 бурчтук байланышы. Сейитказиевдин карамагында голдук пас. Мына жаш оюнчулар жөнөкөй эле комбинация жасап эсеп сандарын ачты. Арлен Имеров, Бали Азамат бул жерде кандай техникалык жеберчилик. Бул жерде топту сезе билди дагы. Высоцкий жетпеген бурчка соккузат тынды. Бул жерде Сейитказиев офсайдда эмеспи? Мына ушул жагдайды азыр караш керек. Калыстар тобу вардан дагы текшерилет өңдүү бул гол. Сейитказиев. Мустафа. Мына ушул пауза. Вардан текшерилет. Демек бардыгы жайында гол эсепке алынды. Илбир салдыга чыкты. 1-0. Эми Ошму командасы эмне кылат? Чабуулду күчөтүш керек. Негедир азыр оюну таптакыр жүрүшпөй жаткан сейт. Биринчи таймда өзгөчө Ричард Ромарионуку. Мырзалим уулу оң тараптан. Жана Илчбек уулу өз ордунда. Ауттан, оң тараптан Ошму командасы. Айсаров. Айпанчага пас жана Ромарио. Соккузат көрүү аракеттин жана каршы чабуулдам таризде уюштурулат. Имеровго пас.
Высоцкий avaylаш керек. Алдыға топты шығарды. Ортаңғы бөлікті. Сидоров. Оң тараптан. Топ жоғалту. Бекзат Насыров. Қошымча 4 минут қошылды. Сейтқазиев, Имеров, оң тарапқа пас бұл жерде. Бакирдинов. Бұл жерде қатауар Ричард Ромарио. Топ менен өзі айпанчаның ішіне келіп барады. Жана Готра командасын сақтады. Мына эми гана Ричардты көрө алдык. Беттеште мына кооптап алды, жарата алды. Илбирс коргоочулары катага жол берип башкандагы. Жыйынтыгында Ричард Ромарио сокку затканга жетишти. Бирок Готра өз ордунда болду. Сидоров оң тарапка пас. Сайдумархан Садиков жана стандарт кабал. Бурштан чыгып периорун алат. Бул жерде Шерзат Кадиров болду. 29-чу. Мырзалим уулу көтөрүп берүүнү жасайт. Каршы чабуул. Сейтқазиев топто. Мустафа. Эми гана чабуулга аралашкан ойчулар бар. Илбирс командасында Канай Медербеков Айпанчанын ичине көтөрүп берди. Жана Дадахан Юсупов. Бакирдинов. Айтеңир Балбаков. Мадаминов менен Медербеков. Иличбек уулу. Юсупов. Канай Медербеков. Ишенимдүү түрдө азыр топту көзөмөлдөп жатышат Илбирс оюнчулары. Оң тарапка Сейтқазиев Айпанчанын ичине кирип барды. Мустафа. Мадаминов топ сурайт. Умар. Имеров. Жана Бекзат Насыров. Топты азыр аутка чыгарганга үлгүрдү. Сидоров. Ошмо азыр каршы чабуулга чыгуу аракети бул жерде. Кадыров. Шерзот. Кайрадан Сидоров. Эми гана Садиковго пас жетти эле, бирок топ жоготуу бар. Иличбек уулу. Мырзалим уулу Бакыт. Өз ордунда болду. Соңку чабуулга жетишеби азыр Ошмо командасы. Жок, башкы калыстын ышкырыгы жаңырды. Биринчи тайм соңда келип жетти Илбирс Ошмо. Эсеп сандары 1-0.
Илбирс жана Ошму беттешип уланат. 2-45 мүнөттүк жана Ошму командасына өзгөрүүлөр бар. Андрей Сидоров 45 мүнөттүктөн кийин беттешти жыйынтыктады. Анын ордуна 24-чү Мамед Тамин уулу жеңиш оюн талашына чыгып отурат. 24-чү сандагы. Жана жалпы курам боюнча айта турган болсок, Ошму командасынын дарбазада Максим Высоцкий биринчи, 4-чү Бекзат Насыров, 7-чү Мырзалим уулу Бакыт, 18-чү Ричард Ромарио, 20-чы Алымбек Абдакимов, 22-чү Марадона Сафаров, 27-чү Сайдумархан Садиков, 29-чү Шерзат Кадыров, 70-чү Паладжан Шарипов жана 96-чы Айсаров Асылбек. Ошондой эле алмашууга чыккан Мамат Амин уулу Жеңишбекти көрүүдөбүз 24-чү. Ал эми Илбирс командасында өзгөрүүлөр жок. Дарбазада Михаил Готра 99-чу, 3-чү Медер Туганбаев, 4-чү Актан Абдыкалилов, 7-чү Мустафа Сейитказиев, 10-чү Арлен Имеров, 21-чи Канай Медербеков, 14-чү Дадахан Юсупов, 23-чү Илишбек Улатай, 27-чи Эрбол Бакирдинов, 50-чү Айтеңир Балбаков жана 75-чи Умар Мадаминов азыр топ менен. Мадаминов сокку узатууга мүмкүнчүлүгү бар жана өнөктөшүнө пас чыгарган экен. Командалардын башмастыруучулары Лутфулло Маджитов, Ошму командасынын башмастыруучусу жана Илбирстики Нурбек Жолдошев. Бул беттеште башкы калыс Вероника Бернацкая, капталдарда Рамина Цой менен Сыймык Кемелбеков жардам берет. Резервдеги калыс Атай Рыскелдиев, вар калысы Малика Кадырова, вар калысынын жардамчысы Илдияр Салыбаев. Биринчи бөлүктө Илбирс командасы көбүрөөк клубда балдарды жаратууга аракетин көрдү дагы. Жыйынтыгында мына Арлен Имеров голду жарата алды. Дагы бир Илбирс командасынын чабуулу Эрбол Бакирдинов. Имеров бул жерде сокку узатууга жетишпей калды, өңдөнөт. Бул жерде Максим Высоцкий топ менен. Мырзалим уулу Бакыт топ менен. Оң каптал активдүү болду биринчи таймда Ошму командасында, бирок коопта балдарды жаратууда гол жарата албай калышты. Ричард Ромарио, эми Андрей Сидоров оюн таласын таштаган соң азыр борбордук чабуулда өзүн сынайт. Ауттан бул жерде фол. Садиковго каршы эреже бузулду. Захриддин Абдулладжанов дагы оюн таласына чыгыптыр Ошму командасында. Он 14-чү сандагы коргоочу Бамдал Алымбек Абдакимовду алмаштырган Бейн. Стандарт кабал. Түзле дарбазаны көздөй Готра жана гол. Ричард Ромарио кайрадан. Премьер-лигадагы 10-чу гол бар. Бул жерде азыр офсайд жок боло турган болсо, Ошму командасы эсеп сандарын теңеди. Бул голдагы азыр териштирилет албетте. Вар көзөмөлү менен Готра бул жерде соккуну кайтарууга аракетин көрдү, бирок дарбаза мамысы Ошму командасына ойногондугун көрүүдөстөр. Чыгарып берүү бар. Жана алгачкы сокку эле голго айлангандай дагы каралып жатат бул жерде. Ричард Ромарио мына ошентип быйылкы сезондогу Премьер-лигадагы 10-чу голуна жаратканын чогуу көрө алдыңыздар. Премьер-лиганын быйылкы сезондогу мыкты бомбардири. Демек азыр Лутфулло Маджитовдун чечимдери туура болуп чыкты.
5 мүнөт өтүп өтпөй эми Ошму командасы эсеп сандарын теңеди. Илберс Ошму 1-1. Эми Бишкектик команда чабуулга өтүү аракетин көрөт. Имеров топто. Мырзалим уулу топту тартып алды. Жана ауттан Ошму командасы. Сейтказиев сол тараптан чабуулга аралашты. Аут. Иличбек уулу. Дадахан Юсупов. Актан Абдыкалилов. Оң тарапка пас. Бул жерде Бакирдинов. Жана дарексиз пас чыгарып алды. Жана Ошму командасы кезектеги чабуулга өтүү аракети. Актан Абдыкалилов. Топто биринчи болуп азыр командасын сактады чындыгында. Дагы оң тарапка пас. Айтеңир Балбаков ойнойт. Иличбек уулу. Мырзалим уулу Бакыт топко жете алган жок. Актан Абдыкалилов. Эми Ошму ойынчулары Бекзат Насыров. Сол тараптан жок бул жерде Пулатжан Шарипов топко жете албай калды. Котра топ менен алыска чыгарып берүү бар экинчи кабатта. Ошму оюнчулары. Бакирдинов. Марадона. Медер Туганбаев. Жана Ричард Ромариого топ жеткен жок. Прессинг Ошму командасынан. Илберс оюнчулары топко ээлик кылууда. Ортон көлүктөн Канай Медербеков. Дадахан Юсуповго пас чыгара албай калды. Бул жерде Мамат Амин уулу. Топ үчүн күрөш. Иличбек уулу топту тартып алды. Чабуулга пас. Бекзат Насыров топто. Жана Сейтказиев эреже бузду дагы өзү жаракталып калды. Oyunda pauza. Cenalуда. Сейтказиев, Мустафа. Жаракталып калды. Дагы жаш оюнчу, Дордой академиясынын тарбияланчусу. Талас аймагынын кулуну. Футболду ошол Талас жергесинен баштаган, андан кийин Дордой академиясына кошулуп 16 жашка чейинки чемпионат арасында бул кезинде эң мыкты бомбардир, эң мыкты оюнчу наамын алып жүргөн. Эми гана чоң футболго аралашуусу быйылкы сезондон тарта. Жана
бир салга беттешинде Премьер Лигадагы алгачкы голун жарата алды. Эми бүгүн болсо голдук пастын автору болду. Ауттан чыгарып берүү бар. Бекзат Насыров топ койноду жана Ошму командасыга кезектеги чалууна чыгуу аракети. Оң тарапка пас чыгаруу аракети, калсын ышкырык жаңырды. Иличбек уулу чалууга пас, Сейитказиев топ менен айпанчага кирип баруу аракети, кирип барды жана кезектеги чыгарып берүү бар. Өтө кооптуу, бирок өнөктөштөрдөн эч ким жок. Дадахан Юсупов топко жетпей калды. Ал эми Шарипов Пуладжан каршы чалды. Уюштуруу аракети оңунан чыккан жок. Топ менен Мырзалим уулу Бакыт. Марадона Сафаровга топ жеткен жок. Эреже бузуу. Сарга газ көрсөтүлүшү мүмкүн. Ооба. Захриддин Абдулладжанов саргага салды. Алмашууга чыккан оюнчу дагы сарга аскайы болду. Буга чейин Алимбек Абдакимов дагы саргасын алган болчу. Ал алмашууга кетти. Анын ордуна дал ушул Захриддин чыккан болчу. Стандарт кабал. Иличбек уулу Юсупов менен ойнойт. Балбаков. Абдыкалилов. Иличбек уулу. Топ үчүн күрөш ортоңку бөлүктө Маматамин уулу. Оң тарапка пас. Жана сол тараптан Ошму командасы чабуулда. Садиков. Сайдумархан. Бул жерде бурчтан чыгарып берүү. Коргоочу топ койногон. Стандартка алдан чыгарып берилген топ Готра. Бекзат Насыров топту тартып алды. Дагы бир ирет чыгарып берүү бар. Бул жолкусунда дагы Илбирс коргоочулар ойноду. Эми гана каршы чабуулга чыгуу аракет. Имеров топто. Сол тарапка пас. Сейитказиев. Мустафа. Анын чыгарып берүүсү дарексиз.
Каршы чабуул Ошму командасынан. Садиков. Сайдумархон. Коргоочулар менен. Жана топ жоготуу. Ауттан Ошму командасы чабуулга чыгуу аракетин көрөт азыр. Ричард Ромариого пассы жетти жана сол тарапка. Жаман эмес, Шарипов топко жетип барды. Каршы Ербол Бакирдинов ойнойт. Жана алыстан соккузат көрүү аракет асмандата. Көкөлөгөн боюнча кетти топ. Бирок эң башкысы чабуул соку менен жыйынтыкталды. Асылбек Айсаров. Мына ушундай кайрадан ошол эле Айсаров. Кийин өнөктөшүнө пас. Марадонага топ жеткен жок. Топ жоготуу бар. Илбирс командасы каршы чабуулга чыгуу аракет. Канай Медербеков. Топ үчүн күрөш сол тараптан. Бакирдинов ойноду жана калсын ышкырыгы. Жаңыруда. Илбирс командасында алмаштыруулар. Сейитказиев Мустафанын ордуна 77-чи Самандар Сулайманов чыгууда. Жана 22-чи жок, бул жерде Исхак Рыспеков кечиресиздер. Илбирс командасындагы оюнчу. Жана 22-чи Илья Бондаренко чыгууда. Илбирс командасына мына ушундай алмаштыруулар орун алды. Запастагы оюнчуларды толугу менен айтып өтөйүн. Азыр Ошму командасында 2 алмаштыруу орун алган, дагы 3 алмаштыруусу бар. Умурзаков Жаксур менен Алмазбек уулу Бектуру запастагы дарбазачылар. Оюн таласына чыга турчу мүмкүнчүлүгү бар оюнчулар Шукуржан Рустамжанов, 5-чи 8-чи Фарук Касымов, 11-чи Элдос Айбек уулу, 19-чу Өмүрбек Жороев, 25-чи Акылбек Эркаев, 30-чу Кутман Абдуллатов жана 77-чи Самандар Сулайманов. Ал эми Илбирс командасында запастагы дарбазачылар Эрмек Кемелбеков менен Барсбек Ботаев, Албек Казакбаев, 8-чи 17-чи Марсель Эшбаев, 19-чу Элхан Будинов, 28-чи Жамболот Орманов, 29-чу Бекзат Урмаматов, 30-чу Шахсултан Жумабаев, 33-чү Умар Талантбеков, 69-чу Айдар Муратбеков. Мына ушул оюнчулар запаста. Ричард Ромарио топ менен оң тарапка пас. Бул жерде Марадона Сафаров айпанчанын ичине кирип барды жана дагы бир пас. Бул жерде эмне болду? 29-чу Шерзот Кадировтан алыстан сокку бар бул жерде. Илбирс командасы чабуулда. Исхак Рыспековго пас. Офсайд жок бул жерден. Рыспеков жакынкы бурчка сокку uzatты. Бирок эми гана калыстын ышкырыгы жаңырууда. Ооба, эпизодду аягына чейин ойношу керек, анан ышкырык жаңырат. Офсайдда болгон. Оң тараптан бул жерде Бондаренкого каршы эреже бузулду. Абадагы күрөштө. Ошондой эле Шерзот Кадыров дагы жаракат алып калды. 2 оюнчу тең жаракат алып калган. Кезектеги пауза оюнда.
Бондаренко жаңы эле оюн талаасына чыккан болчу. Бирок бардыгы жайында. Беттештин 66-мүнөтү. Эсеп сандары 1-1 боюнча. Алыска чыгарылган топ бул жерде. Исхак Рыспеков. Арлен Имеров топто. Дадахан Юсупов сол тарапка. Рыспеков өтө активдүү. Жаңы эле оюн талаасына чыккан болчу. Топ үчүн күрөш. Жана Ромариого топ жетпей калды. Ербол Бакирдинов. Топ менен. Дадахан Юсупов өзү соккузан узатып көрдү. Максим Высоцкий өз ордунда. Мырзалим уулу. Ричард Ромариого пас. Ромарио топко жетип барды жана Айпанчанын ичинде өнөктөшүнө пас. Айтеңир Балбаков ойноду. Топ колго тийгендигин көрсөтүүдө. Бирок Беттеш токтогон жок. Илбирс чабуулга өттү. Бекзат Насыров. Жана аут. Ошму командасы топ менен калды. Вар текшерет азыр жаңы эле болгон эпизодту. Же бул Бекзат Насыровго болгон түшүндүрүү иштериби? Азыр күтө туралы. Мырзалим уулу Бакыт. Жок, бардыгы жайында. Ричард Ромарионун чыгарып берилген тобу. Айтеңир Балбаков колго тийгендей көрсөткөн болчу. Бирок андай болгон эмес. Текшерүү жүргүзүлдү. Мамат Эмин уулу оң тарапка. Топ үчүн күрөш. Арлен Имеров. Кезектеги оюнда пауза. Жарактап калган оюнчу бар. Сары кагаз. Исхак Рыспековго көрсөтүлүүдө. Садиков. Сайдумархан. Беттеште 70-мүнөт жүрүп баштады. Арлен Имеров менен бардыгы жайында. Беттештин биринчи голдун автору. Мырзалим уулу. Варда текшерүү жүрүп жатат өңдөнөт. Бардыгы жайында, демек Беттеш эми гана уланат. Мырзалим уулу сол тарапка пас чыгарды. Ошму командасы чабуулга чыгуу аракети. Марадона Сафаровга топ жеткен эмес, бирок өзү барып тартып алды.
Коргоочулар менен Ошмо oyunchulары Бекзат Насыров. Оң тарапка пас Мырзалим уулу. Сайдымархан Садиков же Ричард Ромарио. Ромарио топко жетип барды жана oyun талаасы сыймалак. Жан себелеп өткөн болчу. Жана oyunчуларга бир аз ыңгайсыздык жаратууда. Бондаренко. Абдыкалилов. Кайрадан Готра менен. Ортоңку бөлкө пас. Иличбек уулу. Иличбек уулу бул жерден аз жерден Бекзат Насыровду жазгырып өтүүгө аракетин көргөн. Алмаштыруулар. Илбирс командасында Арлен Имеровдун ордуна Алибек Казакбаев 8-чи жана азыр замена в команде Эльбирс. Место игрока, игравшего под номером 10 Эмиров Арлен. Умар Талантбеков чыгууда 33-чү. Жана Айтеңир Балбаковдун ордуна чыкты Алибек Казакбаев. Мырзалим уулу. Садиков. Пасы жеткен жок. Канай Медербеков. Алибек Казакбаев. Демек Айтеңир Балбаковдун ордуна азыр Дадахан Юсупов борбордук коргоочу позициясына өттү. Умар Талантбеков. Жана Мырзалим уулу ойноду. Казакбаев, Бондаренко. Панча көтөрүп берүү бар. Ошмо коргоочулары. Бакирдинов. Жана Бекзат Насыров жаракталып калды бул жерде. Өтө оор болуп жатат экинчи бөлүк эки командага тең. Бирок Ошмо эсеп сандарын теңегенге үлгүрдү. Топ үчүн күрөш. Кайрадан Бекзат Насыров өз ордунда. Илбирс командасы топ менен калат. Бондаренкога пас. Ричард Ромарио жана Готра. Готра топко жетип барды. Алыска чыгарат. Мына Илбирс коргоочулары топ менен. Чабууга пас чыгарган бирок Умар Талантбеков өнөктөшү менен түшүнбөй калды. Мырзалим уулу. Ричард Ромарио топ менен бир oyunчуну жазгырды. Өнөктөшүнө топту калтырат. Сол тарапка пас, чабуул азыр сол тарап менен уланууда. Панчанын ичине Мамат Амин уулу жеңиш топко жетпей калды. Сол тараптан аут. Марадона Сафаровка топ жеткен жок. Бирок аут. Ошмо командасы топ менен Поладжан Шарипов.
Айпанчанын içinde. Top talaqsızın taşladı. Mikhail Готра. Казакбаев Алибек. Оң тарапқа. Бакирдинов. Умар Талантбеков топменен. Ербол Бакирдинов Айпанчанын ішіне кирип барды, чыгарып берилген топ Алибек Казакбаев. Насыров. Чаулга пас. Ричард Ромарио. Топто. Офсайд болгон экен. Дадахан Юсупов. Бондаренко. Чалға пас, өте қопты жана гол! Исхак Рысбеков! Жоқ, бұл жерде офсайд. Исхак Рысбеков. Бірақ бұл жерде офсайд болып қалды. Вероника Бернацкая жана VAR бұл эпизодты текшерет азыр. Бондаренконун чыгарып берүүсү. Алмашууга чыккан Захридин Абдулажанов. Коргонуу бөлүгүндөгү катасы чындыгында. Бирок азыр ал офсайдтык линияны кармап жаткандайбы. Байкап туралы. Башкы калыс чечим чыгара элек. Жакынкы бурчка сокку узаткан экен Исхак Рысбеков. Жана VAR калыстарынын чечимин күтүп турабыз. Чындыгында текшерүү жүрүп жаткан эң узак эпизод ушул болууда. Өтө маанилүү учур болуп калышы мүмкүн. Бул аралыкта алмаштыруу. 19-чу Элхан Будинов оюн таласына чыгууда. Ошондой эле Ошмо командасында Кутман Абдулатов. Ушул оюнчу оюн таласына чыгууда. Демек офсайд. Эсеп сандары 1-1 бойудан калууда. 80-чы мүнөт жүрүп баштады. Бул жерде эреже бузуу. Ошмо командасы стандарт кабалга ээ болду. Топто Шарипов менен Айсаров. Айсаровка топто калтырышты Ошмо оюнчулары. Ышкырыгы жаңырды. Шарипов сок узатты жана гол! Кандай гана керемет гол!
Айсаров Асылбек Ошму командасы мына ушинтип эсеп сандарын дароо өзгөрттү. Кандай гана мүнөттөр бул эпизоддо. Илбирс командасы 1 мүнөт мурун эле жеңишке жакын болуп жаткан, бирок вар көзөмөлү голду жокко чыгарды жана Айсаров Асылбектин керемет соккусу айып соккудан мына сага Ошму, мына сага Айсаров. Кайталоодон көрсөк болот. Бул жерде 3 oyuncu тизилген футболдук тосмодон тарта Михаил Готрага чейин суроолор бар. Же канчалык Готра реакция жасабасын, балким мындай идеалдуу сокку болуп кетти. Өңдөнөт бул Айсаров Асылбектики. Чындыгында Ошму командасы эми алдыга чыкты кайрадан. Керемет голдон кийин Элхан Будинов чыгар замат сары кагазын алды. Максим Высоцкийге каршы топко жеткен эмес, дагы атаандашка ойноп койду. Эми толугу менен жаңыланды Илбирс чабуулу. Ортоңку борбордук позициядагы чабуулчу Исхак Рысбеков, солда Умар Талантбеков жана оң тарапта Илхан Будинов. Эми Высоцкий Ошму командасы оюн жүрүшү өтө оор болду. Позициялык чабуулдарды уюштуруу аракеттери дагы бирок стандарт кабалда. 2 гол тең стандарт кабалдан жаралды. Биринчисинде Айсаров чыгарып берүүнү жасаган. Алды эле соккуга жакындады. Готра топту тарбузабамысына кайтарып жана эң биринчилерден болуп Ричард Ромарио кошумча соккудан эсепти теңеген болчу. Ал эми экинчи бөлүктөгү Айсаровдун керемет соккусу чындыгында. Дадахан Юсупов ойноду. Бурчтан чыгарып берүү орун алган турат. Чыгарып берүү бар. Эч кандай кооптабал жаралган жок. Бондаренко Умар Талантбековго тагмай пас болду. Талантбеков топ менен айпанчага кирип баруу аракети. Талантбеков Элхан Будинов жана айпанчага чыгарып берүү бар. Ошму коргоочулары топту алга чыгарышты, бирок дагы да болсо Илбирс топ менен калды. Юсупов Абдыкалилов Алибек Казакбаев азыртен топ жоготуп кое жаздады Илбирс оюнчулары. Эми оң тараптан Элхан Будинов топ үчүн күрөш, бирок Бекзат Насыров жаракат алып калды. Алмашууга чыккан Кутман Абдулатов жардамга келди. Дарыгерлер келгиче Oyunda кезектеги пауза.
беттеш уланат эми. Бакирдинов Эрбол. Айпанчыга пас, бул жерде рикошет жана бурчтан чыгарып берүү. Жетінші минут. Чыгарып берилген топ жакынкы бурчка. Ошмо коргоочулары өз ордунда болду. Бондаренко топту экинчи ыргак менен чабуулга атыш керек. Чыгарып берүү бар. Элхан Будинов. Айпанчыга пас жана Высоцкий. Топ үчүн күрөш. Бондаренко. Жана Ричард Ромариоға пасы жетти. Ромарио дерлик дарбазачы менен 1-1. Ромарио гол бул жерде. Ричард Ромарио 87-чи мүнөттө. Ооба. Бул жерде бардыгын аткылап салды. Чындыгында 3-1 Ричард Ромариодан дубль. Премьер лигадагы 11-чи гол. Бразилиялык оюнчу мындай эпизоддорду жаза баспайт. Чындыгында офсайдтагы болгон эмес, өз бөлүгүнүн ылдамдыгын жолулатып баштаган болчу жана пас. Ошондой таристе жүрдү ооба. Эрбол Бакирдинов чалып чарчап калган экен чындыгында. Ричард Ромарио Готрага эч мүмкүнчүлүк берген жок. 3-1 Ошму мына ушундай 3 упайына дагы да болсо жакын турат. Ромарионун Премьер лигадагы 11-чи голу. Эмил Бирс оюнчулары эми өз арбадасына гол өткөрө алган соң соңку мүнөттөргө жооптук голдорду жеткизүүгө аракет кылыш керек. Ооба, финалдык ышкыртка чейин ойнош керек. Мырзалимулу. Казакбаев. Туганбаев. Бакирдинов. Будинов. Канай Бедербеков. Бедербеков жаман эмес, бул жерде өнүктөшү чейин даяр эмес. Бул калган Готра. Налибек Казакбаев. Айпанчага пас. Жана Высоцкий өз ордунда. Бекзат Насыров менен бардык жайында. К основному времени матча добавлено 9 минут. Элбирс. Топто. 9 мүнөт. Кошумча убакыт кошулду. Жана Элбирс командасында убакыт бар. Бекзат Насыров. Беттештин аягына чейин. Ооба, башкы калыстагы бардыгына көрсөтүү
иретинде убакытты токтотту. Бекзат Насыров, Андрей Сидоров биринчи таймда беттештен чыккан соң капитандыкты колго алды. Эми Бекзат Насыров оюнду таштаса ким капитан болот? Жана алмаштыруу. Бекзат Насыров, анын ордуна Шүкүржан Рустамжанов. Жана Айбек уулу Элдос. Эки оюнчу Ошмо командасына кимди алмаштырды азыр? Байкай туралы. Бир чабуулда Исхак Кырысбеков. Казакбаев. Канай Медербеков. Туганбаев, Бакирдиновка. Бул жерде Умар Талантбеков. Канай Медербеков. Топко жетпей калды. Ромарио. Мырзалим уулу. Жана сол тарапка Марадона, Сафаров. Бири-бирин түшүнбөй калышты өнөктөштөрү. Эми Илбир стопту. Бир аз шабай сууп калышты. Үчүнчү голду өткөргөндөн кийин албетте. Бирок аягына чейин ойнош керек. Кошумча кошулган 9 мүнөттүн 3 мүнөтү гана артта калды. Элхан Будинов. Оң тараптан Медербеков. Абдыкалиловтан пас. Медербеков. Эми Илбирс чабуулга өтүүгө аргасыз. Ал эми Ошмо коргонууга өттү. Мырзалим уулу Бакыт капитандыкты колго алган экен. Талантбеков. Абдыкалилов. Жана эреже бузууга атталды. Канай Медербековка каршы эреже бузулду. Түз эле дарбазаны көздөй. Дадахан Юсупов. Максим Высоцкийден. Алдап көрүү аракетин көрдү. Ромарио хет-трикке барабы? Топ менен Мырзалим уулу. Талантбеков. Умар топто. Оң тарапка Бакирдинов.
Казакбаев Алибек. Топ таласызын таштады. Бетте шуланат. Пуладжан Шарипов ауттан. Айбекулы Илдос. Алға шығарып беру әрекеті. Дадахан Юсупов. Жана оң тарапқа пас. Бакирдинов. Элхан Будинов. Мырзалимулы. Ричард Ромариоға пас. Ромарио! Дадахан Юсуповты жазғырды. Бирок Умар Талантбеков қорғануға келген дағы. Топты тартып алды Бондаренко. Чаулға пас. Исхак Рыспеков Айпанчан ішіне кіріп барды. Рыспеков топ менен соққы бар жына. Қандай ғана қопты авал. Бирок офсайд. Рыспеков екі жол қоптап алды жырақты, бирок екі өндө тең офсайдта қалды. Анын бирөөсү гол болгон болчу. Бирок вардын текшерүүсүнөн кийин ушундай эле каптал калысы дагы желекчесин көтөргөн. Высоцкий. Кутман Абдуллатов ойноду. Жана сол тараптан аут. Ауттан Шарипов. Топ жоготуу. Ромариоға топ жеткен жоқ. 100-ші мүнөт. Жүрүп баштады. Элбирс Чаулда. Будинов. Талантбековқа пас Айпанчанын ичинде. Ошму коргоочулары. Будинов. Чаулда дагы да болсо. Исхак Рыспеков. Абдыкалилов. Бондаренко. Топ жоготуу. Высоцкий топты.
Мактоо үчүн күрөш. Дагы да болсо башкы калыс ойногонго мүмкүнчүлүк берүүдө. Кошумча берилген мүнөт алда мурун эле. Соңда келип жеткен болчу Умар Талантбеков. Сок бар жана Максим Высоцкий командасын сактады. Бул жерде дагы офсайд. Чалга пас. Дадахан Юсупов. Абдыкалилов. Бондаренко. Исхак Рыспеков. Рыспеков айпанчанын ичине кирип барды. Рыспеков, бирок Захридин Абдулладжанов ийми гана коргонуу милдетин мыкты аткарды. Жана финалдык кышкырык. Вероника Бернацкая. Башкы калыс Ошму командасы Илбирс 3-1 эсеп сандарын жаңыртууда. Ришард Ромарио бул беттештеги дайвер эң башкы каарман дубльды жаратты. Жана сиздер менен Кыргыз спорту каналы бул беттешти түз эфирде алып бардык. Жана мен Адилет Керимбек уулу болдум. Алдыда мыкты оюнчу жана башкы мастыруучулардан комментарийлерди алабыз. Жана жакында боло турчу футболдордон саламат көрүшкөнчө саламаттаңыздар.